Саламатсыздарбы, урматтуу канчалар? Мен Мариям канча. Мен азыр сиздерге кандай темаларды тарттым. Мен өзүмдүн күнүгө жок дегенде бирде нейрографика тартам. Ар бир темага сиздерге ушул теманы көрсөтөйүн. Караңыздар, бул кандай темага десеңиздер, мен ыраазычылык тартыптырмын. Бул дагы ыраазычылык. Караңыздар, канча сонун темаларга проработка жасагам. Мен күндө тартам, себеби мага өтө маанилүү. Мен ушул нейрографикадан ушунчалык чоң результат алганмын. Анан мен бул нейрографиканы мен өзүмдүн аябай сүйүктүү жумушум, сүйүктүү бир проработка деп билем. Кимдир бирөө ошо психологиядан результат албай жатам, мага дагы башка инструмент керек десеңиздер, нейрографика тартсаңыздар болот. Нейрографика бул сиздердин нейрондоруңуз, биздин нейрондорубузду проработка кылабыз. Нейрографика менен аябай тез өзүңүздөрдүн глубинный темаларыңыздарды проработка кылып алсаңыздар болот. Мен кейс тарткам бул темага. Өзүмдү сүйүүгө тарткам. Караңыздар, ар түрдүү светте тартсаңыздар дагы болот. Ыраазычылыкка аябай көп тартам, себеби кээде ыраазычылыкты жазбай ушундай нейрографика тартканга туура келет. Себеби мен аябай ушул нейрографика боюнча ушунчалык чоң результаттарды алгам. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Эгерде үйрөнөм десеңиздер, мага личный консультацияга келсеңиздер болот. Мен болсо бул нейрографиканы өзүм проработка кылып ушунчалык көп адамдарга үйрөткөм, бирок аябай бир мындай фанат болуп эч кимди эме кылган жокмун, чакырган жокмун. Болгону менин YouTube каналымдан адамдар индивидуальный окушат. Бул нейрокапчык, караңыздар, кичинекей эмеге тартылган, А4 бумагага. А4 бумаганын дагы для черчения деген немеси бар, калыңы бар, ошондойго тартылат. Анан бул жерде инструменттер аябай көп. Инструменттерди туура тандоо сиздерге мен совет берем. Туура тандаганга аракет кылыңыздар, себеби инструмент болсо баардык жакта ийгилик болот демекчимин. Бул дагы нейрокапчык. Ал эми бул болсо бир курска барып тартылган, аябай сонун темада, сүйүү жана ыраазычылык темасында. Эгерде ким турмушка чыга албай жүргөн болсо, кимдин жашоосунда мындай көйгөйлөр болуп жүргөн болсо, ошол темаларга дагы проработка кылсаңыздар болот. Бул менин жумушумдун 1,5 жылдагы бир какой-то кичинекей эле части десем дагы болот. Ал эми мен сиздерге ушул жөнүндө, мен нейрографика жөнүндө кеңири күндө видео тартып жиберем. YouTube каналымдан узактабай лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.